Ушулар Оштогу айтор баягы жаңы базардабыз. Азырынча дагы да ошондой курулуш иштери жүрүп, тротуарлар, жолдор оңдоп түзөлүп. Эми базар толук ишке кире элек, бирок базарчыларды, содагерлер орунтарды алып, содачылар ачып иштеп аткандар бар. Ошол эми буга чейин айттык дедик. Просто архив болуп калды, тарых болуп калды. Эми бул сапат боюнча, башкасы боюнча убакыты келгенде тийиштүү адамдар өздөрү жооп берет. Биз өзүбүздүн жеке пикирибизди, жеке ойубузду айтып өттүк. Бирок ошого карабастан базар ачылды десек болот. Анан ызы чуулап аткан жана келечек базарындагы содачыларга дагы жакшы жаңылык болуптур. Президентибизге кайрылып, генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевичке дагы кайрылышып, видеолорду обращение кылып атышып, акыры ошол мындай бир жыйынтыкка, ийгиликке жетти десем болот. Негизи туура маселе, шартты, талапты, жеке ойду айтып, өзүнүн шартын түшүндүрүп, кайрылыш керек да, айтыш керек, деш керек. Жакпаган нерсени жакпады, жакканды жакты. Туураны туура, туура эмес туура, акты ак, кыраны кыра деп айтып туруш керек да, негизи. Жакшы иштерди дагы айтыш керек сөзсүз. Анан кемчиликтерди дагы айтып туруш керек. Келечек базары ушул эле жаңы базардын жогору тарабынан өзүнчө бир жер берип, ошол жака өзүнчө мындай салып бере турган болуп, сүйлөшүп, келишип, ошол эмиши кылып, ошол жанагы Зайнабидинова тараптагы деги эле шаардын ортосундагы базар ушинтип мына западный тарапка көчтү десек болот. Ошол Ошто азырынча ушул жаңылык базарыбызды жылдырып алдык. Күчкө салып болсо дагы дейм да. Ошол. А так, негизинен алганда Ош шаарында бая айтып өткөндөй эле, мурдагы видеолорумда айтып өткөндөй эле иштер жакшы. Курулуштар боюнча эң сонун шаар, эң сонун малдыга жылып аткан шаар. Рахмат.